Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Сарасеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолкеев. Эми бүгүн биздин темабыз өтө кызыктуу жана баарыңыздарга пайда алып келет деп ойломокчумун. Себеби азыр биз астрологиянын сырлары тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту астрология боюнча адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жанар Кадыралиев, астролог, физик, математик агайыбыз. Саламатсызбы, студияга келип келиптирсиз. Иштериңизден соңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр? Жакшы, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, биз түз эфирде иштеп атабыз. Эгерде ушу астрология боюнча Жанар агайга суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 670191 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат 0501 670191 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, аны агайга берип, мен жооп алууга аракет кылмакчымын. Келиңиз анда агай, ушул астрология деп атпайлыкпы? Буну биз буга чейин эфирге сиз келгенде дагы тактап билдик эле, бул илим деп айткансыз да. Негизи эле астрологияга акыркы мезгилде өтө кызыккан адамдар көп болуп баштады да. Анын себептери жана негизи жалпы ким астролог боло алат деген суроо да. Жакшы суроо бердиңиз. Бул астрология илимине кызыккандардын саны көбөйүп жатат, ошону байкап атабыз деп жатпайсызбы? Эми бул практикада, бул практика сөзсүз далили менен болуш керек. Мисалы, математикада далилдөөсүз кабыл алынган сөздөрдү аксиомалар деп коебуз да. Математиканы баарыбыз окубадык. Далилдөө менен кабыл алынчу сөздөрдүн баары бул теорема. Биринчи бөлүгү айтылат, ал далиллениш керек. Ошон үчүн бул далил катары айтылган нерселер, бүт практикада элдерге айтылган нерселер ошо 3 ай, 4 ай өткөндөн 6 ай, 1 жыл өткөндөн ошолор туура чыгып келгендиги үчүн элдин баары азыр мурдагы союз, азыркы СНГ, КМШ мамлекеттеринде аябай мындай популярдуу боло баштады. А Европада, Америкада, батыш мамлекеттеринде мурда эле жакшы болчу. Союз убагында. Бизде союз убагында өзүңүздөр билесиздер, КПСС баарына тыюу салып келген да, коммунисттик партия. Азыр ошонун баардыгы практикада иш жүзүндө чыныгы айтылган сөздөрдүн баардыгы туура чыгып келгендиги үчүн күчтүү профессионалдуу астрологдор, элдердин баардыгы ушул жака ой баштады да. Профессионалдуу астрологдордун айткан сөздөрүнө, астрологияга кызыгуу, сиз айткандай, ошондон кийин күчөйө баштады деп ойлойм да. Кимдер астролог боло алат? Баары эле боло бербесе керек. Өтө күчтүү, биздин агайлар айтмакчы, шымжырта билген адамдар. Шымжырта, биз кичинекей биринчи курста келгенибизде балдар булар агайлар келип шымжыртпай атат десе, бүт комиссия агайлар чыгып кеткенен агайлар сөз берип, бүлөт электе агай шымжыртпайт деп, раса бизди шылдыңдап, күлдүңөр, бул эмне деген сөз шымжыртпайт деген. Общежитияга барып алып, тынбай табуретке, стулга отуруп, монт жылы окуган балдардын шымы жыртылат. Окубагандар шымыр жыртылбайт. Ошону силер окубай атат деген сөздү шымжыртпай атат дегенде. Ошо шымжырткан, катуу окуган, эмгекчил, талыкпаган, настойчивый ошондой адамдарды гана алып кетет муну. Анан эгер спеси боюнча бир физика, математика боюнча болсо, физиктер, математиктер жакшы алып кетет, айрыкча математиктер, физиктер, потому что астрономия сабагы родной менчик сабагы да, физиктердин, химиктердики эмес, математиктердики эмес, астрономия физиктердики. Ошон биринчи кезекте физиктер жакшы алып кетет. Анан жалпы эле физиканы, астрономияны жакшы билген, математикалык эсептөөлөрдү жакшы бүткөн, инженерный факультетти бүткөн адамдар, инсандар болсо, алар дагы жакшы алып кетет, потому что фундамент бар да, жакшы. Негизи эле Жанар агай, баягы сөзүңүздү улай, сизди коштоп кетмекчимин, себеби буга чейин сиз жаз мезгилинде эфирге келгенде мен сизге кайрылдым эле, өзүмдүн бир сунуштарым менен, ойлорум менен бөлүшүп, сиз карап көрүп, так маалымат бергенсиз. Ошол айткандарыңыз мындай четинен азыр орундалды десем болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгын деле айтайын, бул реклама эмес. Жанар агай айткан нерсе 100% аткарылды да меники. Ошо сиз айттыңыз эле. Чет мамлекетке, бир ири мамлекетке виза аласыз, үй бүлөңүз менен барасыз деп, ошонун баары орундалды да. О, жакшы. Мен ошондуктан сизди эфирге чакырып, дагы көп нерселерди сурадым. Берип калыпсыз. Мен сизге аябай ыраазымын, чындыгында эле көп мындай туура жолго мени бурдуңуз десем болот да. Ушул себептен
Келиңиз мына быйыл 2024 жыл аяктап келатат да. Эми жылдын башталып атканда сиздер сөз түрүдө астрологдор баягы жылдыздарды карап өзүңөчө баягы схемаңыздарды карап аныктасаңыздар керек да. Сиз божомолдогон нерселер канчалык деңгээлде быйыл 2024 жылы орундалып болуп атат? Жаңылган жоксузбу деген суроо да? Жок, жаңылуулар болгон жок. Бүт адамдардын, ар бир адамдардын, жеке адамдарга консультация беребиз да. Декабрь, январь айларында аябай мындай гороскоп түзүрөт деп заказ бергендер көбөйөт. Ошо жаңы жыл астында шу жылда эмне болот экен деп. Декабрдан башташат, январь ушу 2 ай тынчтык бербейт да. Анан ошо айткан нерселер жеке адамдардын турмушунда болгон нерселер, буга сиздикин айткызсак уже болгон турбайбы? Виза алат дегенде жакшы, ири мамлекеттерге виза алыпсыз, жакшы куттуктайбыз. Анан ошондой нерселер бүт эле адамдардын турмушунда айтылган, жеке турмушунда айтылган нерселер бүт болуп келди. Эми кайсы бирин айтышты билбейм азыр. Анан могу өзүбүздүн мамлекет боюнча дагы айтылган баягы жакшы нерселер деле ишке ашып атат. Эми ошолор ишке ашып кете берсин, мамлекетибиз оңолсун, жакшы нерселер болсун. Өтө бир кооптуу, бир мындай оор бир мындай нерселер болгон жок, Кудайга шүгүр, быйылкы мамлекетибиздечи. Потому что былтыр сизге келип мен маалымат бергенде мындай нерселер жок болчу, жок болду. Андан 2 жыл, 3 жыл, 3-4 жыл мурда бергенде ал нерселер болуп эле келген, болду ошолор. Быйылкы жылга былтыр жакшы бергенде ошолор жакшы болуп келе жатат. Ошентип эле жакшы нерселер болуп кете берсин Кыргызстаныбызда. Айтканыңыз келип, кантип аныктайсыз Жанар агай? Кантип ушул изилдеп чыгасыздар? Кандай жолдору бар да, кызык да? Бул мисалы эсептөөлөргө биз физика математикада, мисалы математикага караганда физиктерде, химиктерде бизде лабораториялык иштер бар да. Мисал маселелерди эле чыгарып туруп биз бүттү. Теорияны өтөбүз, лекция, андан кийин практика, мисал маселелерди чыгарабыз. Физика, математика, анан ошо астрономияда деле ошонун лабораториялык сабактар. Ошол жерде чыныгы нерселерин далилдеши керек. Ошол практикада чыгыш керек. Ошол изилдөө иштери лабораториялык иштерде жүрөт. Ошону баягы ак халаттарды кийип алып студент убакыт иштейбиз да. Реактивдер менен иштейбиз, баягы эмелер боюнча бүт. Ошолордо булга болбосын. Ошол эсептөөлөр туура чыгыш керек. Ошондой эле эсептөөлөрдү жүргүзө берип, баягы биз такшалып калганга, мен аябай кыйналып отурсам дагы көп немелер боюнча бир адамдар 36 жылдык серия боюнча гана аныкташат да, 36. Ошолорду көп нерсени көрө билбегендик ошондон. А меники 36 эмес, 72, 72 эмес, 600, 700, эң алды 1550 жылга чейин. Могу мамлекеттердикин берип, көп адамдардыкын же мамлекеттердикин айта алышпайт. А биз айткан эмне үчүн туура чыгып калып атат? Мен кыйналсам, кысталсам дагы, түнү менен ушинтип уктап кетип отуруп, чыдап отуруп ушунчалык түзгөнмүн. Айтып атамбайбы, башка астрологдор 36 жылдык максимум чоң серия менен түзсө, там старый сериялар менен, көбүнчө молодой эмес, ошо отса, мен 72 эмес, уже 600, 700, 800, 900, 1550ге жеткирип койдум. Демек Кыргызстандын сиз 1,5 миң жыл алдыга кандай болушун көрсөңүз болот экен да, эсептеп. Аны билсе болот, бирок мисалы бул маанилүүлүгү эмнеде? 36 жыл менен түзгөндө бул адамдын нерселерин бир 2-3 жыл, 3-4 жыл, бир 5 жылга чейинкилерин көрө билсе болот, андан ары билбейт. Биздикинде баягы туура чыкканда, мисалы чоң мамлекет, кайсы бир мамлекет башчылары узак иштеп атпайбы? 40 жыл, 50 жыл президент креслодо отурду. Айрымдары 5 жыл, 10 жыл эле кетип болду, 4-5 жылда эле. Анын сыры эмнеде? Ошол жакшы активдешип 36 жылдык менен гана да. Айрым мен ошо КМШ мамлекеттерде айрым бир президенттерди билем. Ошо 650-700 жылдык менен отурат да. Бул как сплошной спектр катары иши бир аз татаалдап баштайт, 1 жыл, 1,5 жыл. Андан эле кайра жакшы. 1-1,5 жыл начарлайт, кайра эле жакшы. Баягы алардын альчик чүкөсүн, альчиктерин ыргытса эле альчик түшө бергендей да, мындай башка түшпөй. Ошондо оң кете берет, ошолор 40 жыл, 50 жыл башкарып калат да мамлекетти. Анан ошолорду дагы изилдейбиз мамлекет башчыларын. Бунуку 36 жылдыкпы, бир 100 жылдыкпы, 150, 300, 400 жылдыкпы. Мен ошо КМШ мамлекет бир президенттикин изилдеп чыктым деп атпайм, 650, 700 жылдык. Мына ошо адамдар азыр 30-40 жылдан бери бийликтен кетпей отурушат. Вот ошондой нерселерди изилдеп чыгып,
такшалбай ошо изменение вот киргизиш керек, программа иштеш керек да, мээнет эмгектениш керек. Анан туура чыгат. Негизи эле сиз өзүңүз физик, математик экенсиз да, эмне үчүн астрологияга келип калдыңыз? Жана ошо астрологияга келгениңиздин себептери сизге кандай жакшы жактарды бердиби, жаман жактарды бердиби? Жакшы. Бул эми жакшы жактары дагы бар, жаман жактары дагы бар. Мисалы, жакшы жактары что сен менен көп ошо мамлекеттик жооптуу кызматта отурган адамдар сен менен маслихаттешип, кеңешип иш алып барышат да, потому что буга чейинки нерселерин, башкаларын, эмне болгондорун бүт айтып отурсаң, точно өздөрү баа берип калгандан ишенип калат, сенин сөзүңдү угушат да. Ошолор жакшы, көп өзүң жумуштарыңды бүтүрөсүң, жекече личный жумуштарың деген. Анан жакшы. Анан анча-мынча баягы тыйын тыпыр жагына деген жакшы. Анан жаман жагы, мисалы мен айтып атпайм, мен ойлогонмун, мен ушуну бүтүп эле биз физика математика университеттерде студенттерге же окуучуларга мектепте окутуп эле ошо менен бүттү. Биздин милдет бүтүш керек. А мен ойлогон эмесмин. Мен ошентип эле сабак берем мен деле мектептерде, университетте. Болду. Ошо бүтөт. Анда мен за свои рамки чыгып отуруп, мен деңгээлимде азыр күчтүү электронщиктер жок Кыргызстанда. Баарын кубалап жүрүп окутуп атам. Электроэнергетиктерди окутуп атам. Бирок ошентип туруп минус жагы. Мен немеде бир иштей албай жатам, бир мамлекеттик бир жакшы ушундай жумуштарда. Кайрылгандар көппү атка минерлерден Кыргызстанда? Көп, түзүк эле. Көп. Өзүңүздүн тагдырыңызды изилдеп көрө аласызбы? Өзүңүздүн билип турасызбы? Сөзсүз билип турасың, анан кооптонуп турасың, өтө кооптуу. Анан момундай бир аз минус нерселер болсо, мындай жеңил өтүп кете турган, аларга көңүл деле бөлбөйсүң да. Ар бир мисалы жөнөкөй эле нерсе кыскача айтып өтөйүн. Жаңы жыл астында 23 бүтүп атат, 24 декабрь айында ден соолук боюнча 6 сектор небада жабыркап атат менде. Ден соолук боюнча бул кармаш керек. А мен не может быть, мен деген баягы кээ бирөө Кудай Аллах деп коюп, мен Аллах эми жакшы беребекен бүтүп отура беришет го. Мен да ошентип бүтүп көрдүм. Мен деген астрологияны окуп, космос үчүн кызмат кылып атам. Оорубайт болушум керек дедим да, анан бир күн коноктор келип калды. Коноктор келди. Анан залда отурабыз, коноктор кетти. Кеткенден кийин 2-3 саат отуруп кетишти, 3-4 саат. Мен өзүм рабочий кабинетиме кирсем, айнекти ысып кирип туруп ача койдум да, тердеп турам. Анан это нарушение кармы деп коет. Карманы нарушать эттим, короткий болсо да. Сразу грипп заработал да, тердеп турам. Анан аны басам деп. Ачуу калемпирден аябай ачуу чылап ичип алсаң, токтотот, тамакка кошуп, чайга кошуп ичип алсаң, аны кошуп калемпирден бир 3-4 чылап ичип алдым эле. Ашказан. Баягы эмне деп коет, баягы бут шишип кетет го, бутум шишип кетпедиби? Сразу момундай болду. Бир ай жылабай, чыкпай жатып калды. Мына практикада ашып кеткени. Ошол болду да. Кийим кие албай калдым вообще. Жанар агай, бул подагра деп коет. Подагра заработал да. Гриппти басам деп атат. Грипп токтоду чындап эле. Ачуу калемпирлер. Зато подагра болуп бутум мом шишип кетти да. Бул коркунучтуу эмеспи? Эртеңки күнүңүздө сиз эмне күтүп атканын билип турсаңыз, жашоо кызыгын жоготуп ийбейби деген суроо да? Жоготуп жүрбөйт. Эч жактанасыз да. Мага көбүнчө баягы сот иштери козголуп кетип, юридический проблема. Анан камалып кетип бара жаткандар же камалып калгандарын бир туугандары каарла. Ошону биз айтабыз, суроогу менен бери эле. Мисалы бир кыз кайрылып калды. Жигитим карап бересиз. Мен айттым, карындашым, жигитиңе айтпасаң болбойт. Жакынга уже 1 ай, 2 айдын ортосунда камалып калышы мүмкүн. И срок большой грозит, өтө чоң. 10 жыл десем, байке точно, срогу немеси статьясы оор деди. Сиз 1-2 айда отурасыз, уже 2 ай мурун отуруп калган камакта деди да. Сурогунда точно айттыңыз, 10 жыл айтып атышат соттор деди, статьясы оор деди да, монтип билинип турат. Анан кайсы бир 2-3 жыл, 3-4 жылга созулгандар туугандары кайрылып калат да, бир туугандары ата-энелер аларга жардам берет. Могу жактан кайрылгыла, туугандар жардам берет, туугандар достор или чоңдор, ошолорго кайрылсаң чиновниктерге, может ишиң күчөп кетет. Лучше дагы бир жакшы жолун карагыла, бир жолун таап, пилин таап алдынан өткүлө, ушул нерсе көрүнүп турат.
тыйын тыпыр деген нерсе сүйлөйт деп турат. Ушул тыйын тыпыр берсеңер иш айнып кетет. Лучше бир жакшы тааныштарды сал деп бул жерде көрүнүп турат схема. Жолсо ошондой десе айтылган жакта мисалы жакшы тааныш салса, тааныш же жакын туугандарын салып чыгып кеткендер толтура да. Сиздер демек астрология аркылуу көптөгөн жарандарга, кайрылган жарандарга көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун айтып берет экенсиздер да. Жолдорду сөз көрсөтүп турабыз. Бир байкеге айтты, мисалы эже айтты, күйөөмө срочно давай деп 4 миллиондон кошойлу деп, 12 миллионго Кытайдан товар алып келдиребиз деп. Мында караса байкенин акча табышкер жагы бар, бирок данный моментте 2 жыл ичинде аябай акча жагынан банкротство бар. Мен айттым эже, биздики предупреждение берип коюш. Мен эскертип айттым, берсеңер ал акчаңар күйүп кетет. Токтоткула дедим, токтотушту. Бербей. Берсе ошол күйүп кетмек да, мүмкүн 2 шумпай шылуун достору да, күйүп кетмек. Анан байкеде чыгым. Эми ушуну кайсы жакка бурган да булар? На правильное, на полезное русло да, ошол жакка буруп атышат, уже кичинекей, эң кичине болсун үй алган жатышат. Баары ал пайдалуу чыгымда ва зыяндуу чыгымдан көрө. Моундай чоң жардамдарды элибизге жардам берип келе жатабыз. Негизи Жанар агай, сизге кайрылгандар көп болсо керек. Бир адамдын астрологиясын карап картасын чечиш үчүн канча убакыт кетет? Жакшы изилдеп чыгуу үчүн бир эң кеминде бир серьезный бир маселелерин чечиш керек болсо 3 күн 4 күн кетет. Эми анын жумушун эле карап кечке отура бересиң, башка жумуштарды параллельно аткара бересиң да. Анан кээ бири прямо я утра по самолету стою, 2 жумуш байке менен Бишкектен айырып учуп кетип туруп, срочно кайсысына кирейин деп беришет, аларды биз жарым саатта эле бүтүрүп берем, срочно тездетип. Кыргыз айтып коет эмеспи, пешенеге жазылган деп. Ошо пешенеге жазылган нерсени сиздер көрөт экенсиздер да, астрология аркылуу. Туура эмес мындай оорураак нерселерди сиздердин жол менен өзгөртүп, жакшы жакка бурса болобу анда? Жакшы жолго бурууга болот, буруга турган учур болот, бурубай турган учур болот. Мен айтпадым, жаңы жыл асты мен оорубайт болушум керек. Аллахтап коюп, жакшылык күтүп, Аллахтан күтүп жата берет, жумуш жасабай жалкоолор бар дегенде мен дагы космоско кызмат өтөп, мин тутам, оорубайт болушум керек десем, мына напабал, жатып калбадым, бут кийим кие албай. Антип сактай албай калган учурлар дагы болот. Бирок предупреждение берилгенден кийин ошондо мен кирип айнекти ача коюп койгондо гриппти 2 күндө эле бастым, бир жумага созулат го, кирип 2 күндө баскан мен, зато 1 айга подагра күчөп кетип чыга албай калбадым. Ошон үчүн бул кутула турганы бар, кутулбай турганы бар. Оор нерселер болсо, андан кутулуш кыйын. Мисалы мен 1 жылдан кийин инвалидный коляскага отурушум керек болсо, ооруп, пешенемде болсо, 3 баягы немеде коет, натальный картада болсо, туулганда, анан транзит, прогрессия, дирекция, ошолордо указание күчтүү болсо, сөзсүз мен инвалидный коляскага отурам да уже. Узак мөөнөттүү өмүр бою десе өмүр бою отурам. Бир 5-6 жылга десе 5-6, 10 жылга 10 жылга чейин отурам да. Ошол бүткөндөн кийин акырындап жакшы болуп кетем. Болбойбу, анда өмүр бою отурам. Тагдыр деп бекеринен айтылбайт да. Тагдырда ар кандай нерсе болот деп. Быйылкы мынакей 2024-жылы аяктап атат, 2025-жыл башталган атат. Эми 2025-жыл боюнча кийинки эфирлерде сөзсүз түрдө сизден сурайбыз. Бирок эми жалпы кандай болчу да өзгөчө кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн бир карап көрдүңүзбү? 25-ми? Келаткан 25 жыл жакшы эле жылдардан. Биз башка телевидение, радиолорго барганда да айрым бир газета, журналдарга интервью бергенде айтып жатабыз. Бара бул пайнерси кетет да. Сразу эле бир күндө оңоло калбайт, бир күндө эле проблема боло калбайт да. Астрологияда жакшы фраза бар сөз. События подготавливаются деп коет, даярдалат. 10 жыл, 15 жыл даярдалып келип ишке ашат. Мына буга чейин Кыргызстанда болуп келген айрым бир кооптуу нерселер деле ошо даярдалып келип отуруп болгон. И жакшы нерсе дагы ошо. Мына азыр акырындан Кыргызстаныбыз оңолуу жолуна түшүп келе жатыр. Ооба, Кудайга шүгүр. Кудай буйрса, 25-жылда эле жакшы жыл болот. Дүйнөдөгү жалпы кene кооптуу учурлар көп кездешип атат. Баягы өзүңүз көрүп аткандай согуш болуп кетпейби дүйнөлүк деген суроо да. Бул эми азыркы учурда могу Юпитер, Сатурн планетасынын таасири менен ушундай нерселер көп болуп атат. Мына наводнение, селдер көп жүрүп атат, көчкүлөр көп жүрүп атат. Ушул 2 планета.
Бул Сатурндагы 29 жылда эле бир айланат күндүн айланасына. Эгер ушул Юпитер, Уран аркылуу, Юпитер, Плутон, эли Нептун, Плутон ортолугунда болсо, Нептун 164 жылда бир айланат, а Плутон 250 жылда бир айланат. Канчалык жай жүргөн планеталар болгон ортолугунда ошондой напряженный чыңалуу бурчтар түзүлсө, бул дүйнө жүзүнө бериле берет, бүт дүйнө жүзүнө. Анын ичинен бардыгы эле дүйнө бардык мамлекеттер кыйрап эле кыйнала бербөйбү? Эмне бир кайсы бир мамлекеттер жыргап эле кете берет? Эмне себептен? Мисалы башка мамлекеттерде чоң кыйроолор болду, башка болду 24. А биздин Кыргызстаныбызда Кудайга шүгүр жакшы эле жыл болду. Эмне себептен? Алардыкы эмне себептен андай болду? Асцендент деп коет, эртең менен саат 6-ны көрсөтөт. Децендент деп коет, кечки 6-ны көрсөтөт. Анан Надир деп коет, түнкү 12, зенит деп коет, зенит. Түшкү саат 12 жакты көргөзгөн чак түш. Ошол 4 точкасы болот. Ошол асцендент, десцендент, зенитте эгер жанып өтүп атса, кайсы мамлекеттики напряженный ошо эки мисалы планета жаман бурч түзгөн болсо, ошону жанып өтүп атса, задевать этип. Ошо мамлекеттерде мына кыйроолор болуп өттү десек болот да, могу. Ошолор кийинки жылда кайсы мамлекеттердикин жанып өтсө дагы боло берет да. Ушундай нерселер. Ошондон эле билинет бул. Негизи 2025-жыл тынч эле жыл болчу дайбы? Тынч эле жыл болду. Биз үчүн вот именно Кыргызстан үчүн. Дүйнөдө башка мамлекеттерде эми бир 2 жыл ичи бир ушундай нерселер боло берет да, мындай чыңалуу учурлар бар да. Ошон үчүн что вверху деп коет, то и внизу. Жерге баары берип турат да таасиринчи. Бизге телегөрүүчүлөрдөн өтө көптөгөн суроолор келип атат, WhatsApp аркылуу мен окуп берсем, сиз жооп берип койсоңуз. 069 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсызбы, динге ишенесизби, ишенсеңиз дин менен астрология илими кандай мамиледе болуп калат дейт. Бул дин менен алып караганда динчилер негизи астрологияны жактырбайт. Эмне себептен? Потому что динчилер только өзүн уктуруш керек булар. Булар даже мамлекет башчыларын баш ийдирип алып, биз айткандай болот деп моментти башкарып турса, буларга жакшы, более выгодно да. Анан булар өзү астрологияны жакшы жактырбайт. Астрология эмес, даже психология илимдерин жактырбай атпайбы. Могу силердин телевидение, радиода уксаң шайтан, телевизор көрсөң шайтан. Сүйүү жөнүндө китеп окусаң шайтан, ширик деп атышат. Сүйгөн кызың менен кол кармаш бассаң, бул да ширик, уят, ширик деп атат. Анда сүйгөн кызың менен качан үйлөнөсүздөр? Ширикте жүрө беришиң керек. Туура эмес нерселер көп да диний көз карашта. А бизде астрологияда бул чыныгы илимге гана таянып иш алып барат, болду. Анан мага көбү чалат да. Мен окутуп койгонбу, чокутуп койгонбу, ишим жүрүшпөй атат, ушу такыр жолун бууп койгон деп атышат. Ошондой эмес, мен айтам. Айлана нешке чыккылачы. На улице во дворе 21 век. Уят. Ошону ешин. Андайды ту деп коюп, таштап коюп, мындай аң сезимдүү түрдө алдыга иш алып кеткиле дейм. Андай жок десем, ой, байке агай чынбы, мен ушундай жеңилдеп койгом, сүйүнүп калышат да. 313 менен бүткөн абонент, андан тышкары 263, 628 менен бүткөн абоненттер үчөө тең ушул суроону бериптир. Бир эле окуп коеюн. Саламатсыздарбы? Жанар агайдын номерин берип коесуздарбы? Же болбосо адреси кандай? Биз жаңы эле эфирди көрүп баштадык элек, мүмкүн болсо кайталап коесуздарбы? Рахмат дейт. Сиздин дарегиңизди сурап атат да. Негизи кантип сизге кайрылса болот деген суроолор да. Неме соцсеттерге кирип эле астролог Жанар Кадыралиев десе бүт чыгат бардык жерден. Аны телефонда айтыштын кереги жок, Кааласаңыз айтсаңыз болот. Эми бир эле номерин айтып коеюн. 0704 о оператор 0704 88 88 48 катары кетет. Анан 23 өсүү тартибинде 23. Номерлерден дагы көп нерселер, сандардан дагы. Жок, сандан эч нерсе зависит этпейт, агай. Этпейби? Эч. Анткени номер сан нумерологдор да көбөйүп кетти деген суроо да. Айланайын. Бул эмне? Сан байкуштар бизге акча эсептеп берип атат. Инженердик эсептөөлөрдү самолеттор 350-500 тонналык самолеттор учуп атат, адамдар да. Канча көп тонналаган эмелер учуп атат, 350-500 тонна самолет, космический корабль. Бүт цифралар байкуштар. Анан бул дагы адамдардын жашы жок, бул реалдуу нерсе эмес, бул абстрактуу нерсе, цифраларчы. А могу эсептөөлөр дагы бүт могу эсептөөлөр, ош цифра не. А бул
ошо 1 же 2 3 4 деген цифра жолдо кетип атып бизге жардам берип же бут тосконун көрдүкпү? Көргөнүбүз жок, бербейт да. А планеталар жаман бурч түшсө, бул сөзсүз берет, сөзсүз адамдарга. Бул суроону бере калганым анткени байкасаңыздар азыркы күндө нумерологдор да көп болуп кетти да. Жок, эми мен аларды айтпайын, алар мени жаман көрүшпөсүн. Эмне үчүн? Өзүнүн астрологиясын эле мактап, биздин нумерологияны мынтип басып тебелеп атат дебесин. Алар дагы эми адамдар неме кыла берсин. Бирок мынтип айтып калышат, характеристик адамдарга мүнөздөмө беришет. Может быть, ошолор туурадыр. А так, мисалы мага келгенде мен айтам. Момундай болду эле, тигиндей болду эле. Прошлый экскурсия жасайбыз да. Телефондо акча салып коюшат да, эми онлайн режимде жүрөт. Чет өлкөдө жүрүп WhatsApp'тан эле. Ана мен баштагы могу экскурсия жасайбыз да, ошолор туура чыкса гана келечекке түзөбүз. Туура чыкпаса алдын эле айтып коем. Туура чыкпаса сразу уже до свидания. Акчаңарды обратно кайтарам дейм. Ошентип по-честному иш алып барам да. Момундай болду, тигиндей болду. Болду деп калат. Мен анан келечек. Ал чыкпайбы? Анда түзүштүн кереги жок. Потому что 6 ай, 1 жылдан могу болот, ал болбой калса, сен калпычы болосуң, сага ишенбейт да. Жыл өткөн сайын сага ишенбей элдер кача баштайт башка. Ошон үчүн биз чтобы келечегибизде биздин статуска сөз тийбеш үчүн биринчи прошлыйында момундай болуп атат, тигиндей момундай. Каяктан билип точно болду. Анан гана келечекте. Демек жанагы көз ачыктар көбөйбөдү биздин Кыргызстанда. Кыргызстанда эмес эле дүйнөдө негизи көз ачыктар көп эмеспи? Алар эме деп сурашат го, барсаңыз. Мен бирок кайрылып көргөн киши эмесмин. Кайрылгандар айтып калышат да, биринчи эме деп мындай жалпы суроолорду берип анан берип билип алат экен деле, андан кийин анан ошону эле кайталап элет, айтып айландырып коет экен да баягы. Эми оорубаган киши бар, бул дүйнөдө сөзсүз ооруган киши. Адам бир жолу ооруканага жаткан экенсиң, анан баланча жолу ооруп турсуң деп жалпы суроолорду берип алып мындай анан айландырып туруп кайра жооп берип коет да. Сиздерки демек андай эмес, сиздер практикада баягы тажрыйба, маалымат менен баягы таянып туруп берет экенсиңер. Ооба, мен айтам. Ушул нерселер точно чыкпаса мен бетиме түкүргүлө деп эле айтам. Точно болдум ушул айларда. Бул события силердеги мындай неприятный события 3-4 жылдан бери, жолсу 10 жыл, кайсы бирөөнүкү 15 жылдан бери, точно 15 жыл мурда эле башталган. Анан 3-4 ай мурун февраль-мартта пикке жетет, ошондо пикке жетти, эми акырындай баштайт. Ошондой бериш керек. Ата уят, мен сизге айтканда ошондо мага минус жагы астролог болгон жакпаганы. По моему авторитету бьет дебедимби? Көз ачыктарга окшошго башка болуп, көрө албастар, душмандар болот, анан мынтип мыкып, чыкып, мынтип бурап тийишип. 685 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Негизи Кыргызстандын келечеги тууралуу тагыраак айтып бере аласыздарбы? Бизде согуш болбосун, тынчтык эле болсун, бирок негизи коркунучтуу учурлар көрүнбөйбү? Ал жөнүндө астролог ага эмнени айтып бере алат дейт. Жок, коркунучтуу нерселер көрүнбөйт тууганда. Эч кыжаалат болбогула. Биздин кыргыз мамлекетти баягы немелер ар бир кээ бир сүйүктүү адамдар болот го. Кээ бир адамдар мындай карасаң деле жакпайт. Кээ бир адамдар сүйүктүү болот, жардам бергиң эле келе берет, жоош момун. Биз ошондой элбиз, кыргыз эли, Кыргызстан. Бизде эгер ошентип эле башка мамлекеттер өтө эле кордоп, чектен чыгып, узак мөөнөткө ошентип бара жаткан болсо, согуш болбойбу деп атпайбы. Согуш болуп бизди кыйнап бара жатса, бизге жардам бере көрчү Казакстан, Россия, чоң-чоң мамлекеттер жардам бере коет, урматтуу туугандар. Түз эфирден коркунуч жок, коркпой жашоо керек. Биз сүйүктүү элбиз, Кыргызстан эли. Саламатсыздарбы? 953 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Агай, сизге өзүмдүн турмушум тууралуу кайрылсамбы деген, негизи жеке жашоолорду карайсыздарбы? Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз дейт. Урматтуу абонент, рахмат берген сурооңузга. Мен айтып атпаймынбы? Мен мына азыр буга чейин кайрылып келген мындай старый клиенттер, эски клиенттер, мага кардарлар. Ошолор деле отурса, ой, Жанарбайке, Жанарбай отуруп алып, тим эле өрдөктөрүн, чоң-чоң өрдөктөрүн учуруп атат дебейби? Урматтуу абонент, ошол суроону берген мен элем деп кайрылгыла. Мен ошол прошлыйыңызга эки сөз точно сиздин немелериңизди айтып берем. Ушул событияңыз 90%, 97, 98% могу события болгон, 100% болгон могу события деп сизге уверен ишендирип туруп, ошол события айтып. Канча жылдан бери айтат, суроогунан бери кайсы события айтып, юридического характера, финансового характера или жекече супружеский жизньде
айтып, сіз аябай баа беріп, оозуңузду ачып, удивляться этип койгон. Анан алдыга кетебиз. Антпесе түзбөйбүз алдыга. Шуну билип коюңуз. Сөзсүз кайрылыңыз. Рахмат. Ошо кайрылуу боюнча эле дагы жазыптыр. 731 менен бүткөн абонент жазыптыр. Өзүңүз айттыңыз, агай, сиздерде очередь өтө көп деп. Очередсиз кайрылсак болобу, себеби менде өтө маанилүү суроолорум бар эле сизге дейт. Ошо маанилүү суроо. Бул да сиз дагы атыңызды айтып туруп, бирок эмне проблема болуп атат? Мага айтпаңыз. Ошонун баарын мен эң кеминде 90%, жакшы чыгып аткандан 97, 98, могу события 100% деп сизди таң калтырып, урматтуу абонент аты. Ошол туура чыксана келечекке кетебиз. Туура чыкпай, сразу токтотобуз сүйлөшүүнүчү. Вот так. Ошондой по-честному иш алып барабыз биз. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин. Айтылбай калган сөздөр болсо телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Ошо рахмат эркин микрофон бергениңиздер үчүн. Кыргыз элибизге токчулук, молчулук каалайм. Кыргызстаныбыз оң болсун. Кыргызстаныбыз оң болсо, биздин дагы жарандарыбыз миграцияда жүргөн чет элде. Убактылуу жумуштар менен иштеп жүргөндөр да кадыр бартуу болот, авторитеттүү туурабы. Ошон үчүн жакшылык, ийгиликтерди гана каалайм Кыргызстаныбызга да, кыргыз мамлекетибизге и кыргыз элибизге да. Эч кыйналуулар болбосун, айрыкча жаштарга кыйын болгула, жаштар. Кыйын болуш үчүн эмне болуш керек? Кыйын болуш үчүн бул психологияны дагы өзгөртүш керек. Баягы арык адам туруп алып эле күзгүнү карап алып, деп өзүнчө кунфу, уши ушинте берсе күчтүү болуп чыга келет экен, жилистый болуп тарам бир жылда. Бирок кайсы бир убакыт орунан токтойт экен да, андан ары кетпейт. Ошон үчүн кыйын болом деп эле жөн эле минте берсеңер болбойт. Анан үчүн китеп окугула, урматтуу жаштар. Китеп окусаңар кыйын болосуңар. Китепти окуганда сразу тоже передачаны пайдаланып айтып кетейин. Пайдалуу китептерди окугула. Китеп оку деди деп эле көркөм адабият окуп мынтпегиле. Көркөм адабиятка 2 күн убакыт кетет бир китеп окуганча. Андан көрө 2 сааттык кино көрүп алсаңар ошол пайда. Анда деле бир турмуш чагылдырат 2 сааттык киноду. 2 күндүк кинону немени чыгармадагы адабият китеп окусаңар, ошону 2 саатта көрүп. Андан көрө силер пайдалуу, мисалы, экономика боюнча окугула, психология илимдери боюнча окугула, бизнес боюнча окугула, канткенде бутуңарга туруп бала чакаларыңарды багып кетесиңер. Бүт керектүү философия боюнча окугула. Политика, саясат боюнча кантип Кыргызстанды оңосок болот, бүт пайдалуу. Өзүңөрдүн бутуңарга кантип туруп кетсеңер болсо, бизнес сферада окуш керек. Ошондо кыйын болуп чыга келесиңер. Анан жөн отура берсе эле кыйын болбойсуңар, урматтуу жаштар. Ошону айткым келди. Рахмат, Жанар агай, убактыңызды бөлүп менин жана телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна кенен жооп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Сиз үчүн эшигибиз ачык, Кудай буйрса, 25-жылдын баштапкы айларында күтөбүз. Келип дагы ошол жаңы жылдан кийинки жылыбыз Кыргызстан үчүн кандай болот жоо кылабыз деген ниеттемин. Рахмат сизге. Рахмат сиздерге. Ийгилик сизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.